Доромбек Садырбаев. Ажырашуу. Бирөө аябай көкүтсө керек. Менден көңүлү сууп, аккар көк музга айланып алгансып, күндөрдүн биринде эле букешимдин сиркеси суу көтөрбөй зиркилдеп калыптыр. Жетишет, деди ал чырайлуу жүзүн мисирейтип. Мындан ары чыдай албаймын. Тойдум ушундай тириликтен. 10 гүлүмдүн бир гүлү ачыла элек жатып, солуй турган болду. Сага кор болгон кайран гана өмүрүм. Кайран гана. Укмушуң кургурдуку. Мурда биздин үйгө башпак элек мындай чоочун сөздөр каяктан келип калды экен. Букештин минпе адаты жок эле го. Кой, байбичемдин тамырын тартып, бул сөздөрдүн төркүнүн билейин деген ойдо. Букеш, таң атпай наалып калыпсың. Менден эмне жамандык көрдүң? Деп сурап койдум. Эрде бетегиңди кармаганы эмне жакшылык көрдүм? Же айлап жылдап үйүңдүн 4 тубалын кайтартып койгонуң жакшылыгыңбы? Кап-кабак чатап, дүйнө мүлктү басып коюп, мени шан шөкөткө мартып, апта сайын айылга алып барып төркүлөтүп келип жүргөн немедей көңүлүң ток сүйлөйсүң да. Башка жыргалыңды айтпай эле коеюн. Театрга барбаганыбызга канча болду я? Тириликтин жагдайына карайбыз да, байбиче. Дедим аны бир аз жошуткум келип. Апта сайын деп айта албайм. Шарты келгенде барып эле турабыз го айылыңа. Театрга деле ошондой. Акыры сени үйгө отургузуп коюп, өзүм ойноп жүргөн жерим жок го. Ооба, ошенткениң эле жетпей жатты эле. Мен акмак сенин көңүлүңө карап, алыс жакын менен катышпай, элден журттан да чыгып кала турган болдум. Качан болбосун үңкүйүп үстөлүңдү кучактап отурганың отурган. Же бир жарытылуу бирдеме жазган неме болсоң экен. Букеш, жарытабы, жарытпайбы, бул менин көңүл кушум. Мындан пайда көрөйүн деп жазып аткан жерим жок. Анча-мынча жарык көргөндөрүнүн тырмак акысын алып деле жатабыз го, Кудай жалгагыр. Сен аалыгандай турмуш тиричилигибиз деле эч кимдикинен кем эмес. Жалаң жазгандан тийгенден Волгага да жеттик го. Гарнитур, телевизор, килем-силем дегендерден деле кур эмеспиз. Кийим кечеден да өксүгөн жериң жок. Баарын чогулта келсе, чаканыраак дүкөндүн дүйнөсүнөн ашып түшсө ашып түшөт. Бирок кемибейт. Дагысага эмне керек? Күлкүмдү келтирбечи. Менин чопкуттарымды сөз кылып, менин даражамдагылардын эң эле байкушун билгиң келсе, көчөдөн учураган тааныштардын баарысы тамшанып гана турушчу эле кыз кезимде менин кийгенимди көрүшкөндө. Эмичи? Бериси 3 жыл кийген бир пальтону. Институтта окуп жүргөнүбүздө эч ким карабаган Разия деген бир кеңкейген кыз бар эле. Күйөөдөн бакыт айтып койгон экен. Мына азыр кызматка машина менен гана барып келет. Күндө жаңыны кийип, өзү да жыргап, тууган туушкандарын да жыргатып, кайерге барбасын сый урматтын үстүндө. Көйнөктүн өзүнөн 500, норка ичик, сүлөөсүн ичик, жылуу пальто, жеңил пальто, иран кофта, японжолуктарына эсеп жетпейт экен. Башкасын айтпай эле коеюн. Ар бир саласына бирден Волга салынып жүрөт дейт. А сен шалдырканы чыккан эски Волгаңа мачине беш бай деп манчыргап каласың. Баары сен айткандай болсо, биздин аларга теңелишибиз кыйыныраак экен. Кыйыныраак эмейли өмүр бою теңеле албайбыз. Анын күйөөсү сага окшогон тар неме эмес. Мен тармынбы? Анан кеңсиңби? Катындардын ишине аралашкан эркекте кенен деп коебуз силер жакта. Мен сенин эмнеңе аралаштым? Баарына. Баягыда азыркы ургачылардын баары жасаган иш. Тырмагымды кызартып, оозуму бояп алсам кыйлага чейин кыр көрсөтүп, коркутуп жүргөнүң жалганбы? Бир кештеген келиндердин баары чачын кырктырып алышты. Мен деле ошентейин десем, жылжыйып болбой койгон ким эле? Дем алыш, майрам-сайрамда эл катары оозума бирдеке алсам, балеге калганым кабагыңа каржы айтта турат. Ушуларды кенендигиңе жасап жүрөсүңбү? Анын баарынын өзүнчө себеби бар. Сен эл катары ичкениң менен элге окшоп көтөрө албасаң, айтпаганда кантем. Мас болгон сайын үйгө жолобой, ар кайсы бактын түбүндө жатып калсаң, же 2-3 күн жоголуп кетип араң табылсаң, канчалык кенен болсом да эркек эмесминби? Кичине тарта ич деп айтса айткандырмын. Качанкы бир өткөн ишти бетиме чиркөө кылганга жанталашпай эле кой. Бактын түбүндө жатып калсам, келиндер менен кичине үлпөт куруп, сенин көзүңө кызуу көрүнгөндөн айбыкканыман ошенткенмин. 2-3 күнгө жоголуп кетсем, тең туштук карызымды аткарып, кыз жеткизип баргам. Ошондо бир колхоздун байлыгын тутамдап турган бухгалтер жигит алып кетейин деп жакшы эле кыйылды эле. Ошону ээрчип кете бербей, сага кайра келген мен акмакмын.
Баш кошкону сен мендешип сексее караш элек болчубуз. Эми экөөбүздүн теңтирибиз буудай кууруп, унутулуп бараткан ич күптүлүктөр кайра жаңырып, айтылбай жүргөн айыптар чукулуп, таза бале болду. Ачуу үстүндө чындап эле көңүл каларлык сөздөр да айтылып кетти. Менден мындай сөздөр чыкпайт деп ойлосо керек. Баш теримди байкаганда Букеш ого өтер көгөрүп алды. Ортобузда дүрттей түшкөн өрттү өчүрүүгө экөөбүз тең далалат кылбай тим койдук. Сен деп жүрүп, жакын туугандарыман алыстадым. Бейшебиби, Кенжекан, Базаралылар менен катышпай калганыма канча болду, деп Буркан Шарган түштү. Букеш, катышсаң өзүң катыша бер. Бирок мени аларга жалгаштырып эм деген ой үчүктасаң түшүңө кирбесин, деп мен да тажалданып алдым. Кызыл тумшук Базаралыңа кайнасам каным кошулбайт. Андай аракеч менен катышкан мындай турсун. Бир талаада отургандан жийиркенемин. Бейшебибиңди жош момун түзүк неме деп жүрчү элем. Бирок ичи арамдыкка жык толгон, анык жүзү каранын өзү ошол экенине кийин көзүм жетти. Эки адамды эриктирбей, эбиреп жебиреп, бузуку Кенжеканыңдын элге журтка кантип батып жүргөнүн билбейм. Тиги дүйнөгө барганда тозоктун да тоз тополоңун чыгарып, азыр эйлдин өзүн алыс жакынга бөлүп жара турган немени куттуу үйүмдүн босогосуна жакын жолотпойм. Ооба, элдин баары эле жаман. Сен өзүң жалгыз жакшы болуп жаралып калган турбайсыңбы бул дүйнөгө? Мен өзүмдү элдин жакшысымын деп жаткан жерим жок. Бирок жанагыларың жакшы адамдардын катарына кирсе, мен өзүмдү алардан көрө айбандардын катарына кошконду артык көрөм. Андай болсо, мен алар менен кол үзүшүп, сени менен жашай албайт экенмин. Ошондойбу? Ошондой. Ажырашабызбы? Ажырашабыз. Кийин экөөбүз тең өкүнүп калып жүрбөйлү? Өкүнүчтөн өлбөйбүз. А биздин сүйүүбүзчү? Күлкүмдү келтирбе, жок нерсени айтып. Сот аркылуу ажырашабызбы? Албетте, эркектик кылсаң арызды сен бер, болбосо өзүм берем. Кызыбызды кантебиз? Сен кандай десең ошондой болот. Алып кетем десең талашпайм. Таштап кетсең алып кет дебейм. Бул сөзүңө караганда үйдөн мен чыгып кетем го. Эмне, талашайын дейсиңби? Коркпо, сотто ажыраштыргандан кийин бир комната бөлдүрүп берем, же мени чыгып кет дегиң барбы? Жо, андай ойдон алысмын. Сыртта суук, жаңы квартира таап, күн жылганча мурдагыбызда ирет тура турсак болбойбу? Болбойт. Сени менен ажыраштым деп эле бул дүйнөдөн так өтмөк белем. Эми мен башы бош аялмын. Өзүмө жараша курбу курдаш, тели тең туштарым келет дегендей. Аңгыча эшиктин коңгуроосу зыңгырдый түштү. Букеш эшикти ачты эле, кандай, бүтүштүңөрбү? Деп жанагы мени таң калтырып, биздин үйгө башпак элек чоочун сөздөрдүн төркүндөрү дабыр-дабыр болуп кирип келишти. Үйдө ала алдыңбы? Ооба, эмеректердичи? Аны сүйлөшө электе силер келип калбадыңарбы? Деди Букеш эмнегедир ыңгайсызданып, акырын сүйлөп. Анда сүйлөшкүлө, биз күтө турабыз, деди бейшебиби дакысы калган кара шубасын чечип жатып. Машиненин да башын ачып алгыла, деди Базаралысы борбойгон кызыл мурдунун учун кармалап. Машинени өзү минбейби? Өз акчасын алган, деп Букеш беркилердин айтканына жакшы түшүнө бербеди эле, Кенжекан туурадан чыкты. Өз акчасын алса, анда сенин да акың бар. Жок дегенде жарым акчасын төлөп берди. Ачуубуз келсе, аны деле баш аягы менен алдырып беребиз. Баягы Жумакадыр сотто жардамдашам деди. Койгулачы, дегисилер эмне болуп калгансыңар? Деди Букеш ыйлап жибере жаздап. Мен ишиме кийлигишпегиле дебедим беле. Эмне үчүн кийлигишпейбиз? Кийлигишебиз эле. Сен биздин бөлөк бөтөнүбүз эмессиң, деп туугандары туш-туштан жаалап ийишти эле. Букеш унчукпай калды. Букеш, дедим мен. Бул үйдөн мага эчтекенин кереги жок. Кааласаң машинаны деле ал. Анда ошентип кагаз жазып кет, деди Кенжекан. Мен анын сөзүнө көңүл дабырып койбостон Букештин көзүнө тике карап, бул үйдөн силердей адамдарды эске ала турган эчтеке албайбыз. Мына машинанын ачкычы, деп ачкычтарды столго коюп, болгон кийим кечебизди бир чемоданга салып, кызымды жетелеп сыртка жөнөдүм. Кош. Биз чыгып баратканда Букеш бетин басып, улуп уңшуп ыйлап ийди эле, төркүндөрү жанталашып, өпкө жүрөгүн көтөрө чаап, сабыр кыл, алтын башың аман болсо, андай кызды дагы төрөп аларсың. Андан көрө жанагы желмогузуңдан кутулганыңа тооба кыл, дешип соорото башташты. Сыртта лапылдап кар жаап жатыптыр. Кызым бышылдап ыйлап алган.
аны кой дешке чама жок. Алкымма кептелген муштумдай болгон ызалыкты өзүм араң-араң кармап келатам. Ооз ачсам эле чыга качканы турат. Кардын жаап турганы да абийир болуптур. Көчөдөн учурагандар жылуу денеге тийген кар эрип, төмөн куюлуп аткан экен деп, сууланган бетти анча этибарга алышкан жок. Кар жаап жатты. Чычкандай болгон кызым экөөбүз жетелешип, чоң көчөгө түшүп алып, баш паник издеп бараттык. Жылмаюудан төрөлүп, күлкүдөн курулган биздин тирилик акыр аягы ушинтип бүтөөрү кимдин оюна келиптир. Албетте, кызым экөөбүз талаада калган жокпуз дегилечи. Менин да өзүмө жараша тең туштарым бар экен. Эртеси эле ысык суусу ичинде 2 бөлмөлүү квартира таап, ар кимиси бирден экиден көтөрүп келип отуруп, мурдагыдан кем эмес эмерек-семерек курап беришкен. Көпчүлүгү күн кур эмес, алыбыздан кабар алып, ал турсун асыл кеч курбуларыман кир когумду жуудуруп бергенге шылтоолоп, өзлөрү окуткан студенткаларынан ээрчитип келип, мына бул талчыбыктай буралган чүрөктөрдү байкап көрчү дос. Купулуңа толгону болсо айт, топ акел, алып кала беребиз дегендер да болбой койгон жок. Бирок мен анте ала турган эмесмин. Башкалар кантип шерин билбейм. Мага чейрек кылымга жакын ысыгына күйүп, суугуна тоңуп, турмуштун ар кылдаамын чогуу татышкан жан бригадамы менен минтип аз эле убакыттын ичинде жат болуп кетиш оор тийгенин моюнга алууга аргасызмын. Эчтеке дебесе да утур-утур улутунуп, энесин эстеп, кызымдын муңайганы кыйнап иди жанымды. Арадан күндөр өттү. Арызды мынча кечиктирди. Дагы эле үмүтүн үзбөй жүргөн кош орду деген сөз чыгып кетпесин деп, арыз жүгүрткөнү эл сотуна бардым. Мурда өлүп көрбөгөн жаным ажырашуунун аки-чүкүсүнөн такыр кабарым жок турбайбы? Ада бир топ машакат болот экен. 13-чү кабинеттеги юрист кеңешчиге кирсеңиз, баарын түшүндүрүп берет, деди менин турпатыма көз жүгүртүп чыккан кыз, соттун секретары. Уруксат бекен? Терезенин ороп арасындагы столдо бирдеке жазып отурган тегерек көз айнекчен ургачы башын жогору көтөргөндө бири-бирибизди жазбай тааныдык. Апей, Нурлансыңбы? Чамасы ошондойго. Уруксатпы? Албетте, кире бер, деди Айгүл жайдарлана колун сунуп. Мени кантип таап алдың? Атайы издеген киши таппай коймок беле. Эмне? Ха-ха-ха, сен мени издедиңби? Күлкүмдү келтирбечи. Өзүң күлкүчү болсоң күлө бересиң да. Издебесем азыр маңдайыңда отурбайт элем го. Ушу сен мага күйөөлөп келгенден соосуңбу? Деди Айгүл оюнчуна аралаш. Эмне антиго картайып калдың деген келип турабы? Тескерисинче, телевизордон көргөн сайын өңгө караса да ушу карыбас болду деп ичим күйүп калат. Жазгандарыңызды үзбөй окуп жүрөм. Ишиңдеги ийгиликтериңен да кабардармын. Сен эми элге таанымал адам болбодуңбу? Өзгөчө кийинки жумада элдин баары таанып калды деп жүрүшөт. Кийинки жумада эмне болду? Айгүл экөөбүз илгери жаш чагыбызда жакшы тең туштардан элек. Мединститутта 2 жыл чогуу окуганбыз. Экөөбүз ашыктардын ролун ойногонбуз. Драм кружокко катышып жүргөнүбүздө анан ал да мен сыяктуу шыгына шылтоолоп башка окууга которулуп кеткен. Кийин ар кимибиз өз алдыбызча үйлүү жайлуу болгондо аралыгыбыз алыстап олтуруп, мамиле үзүлүп, көрүшпөгөнүбүзгө да көп болуп калган. Эми минтип орунду жашырсаң өлүм ашкерелейт дегендей Айгүлгө баарын айтууга туура келди. Жаман болгон экен, деди Айгүл менин таржымалымды кун коюп угуп олтуруп. Келинчеги акыл эстүү түзүк неме деп уктум эле. Өзүңдөн кетип жүрбөсүн. Андай да болушу ыктымал. Пендечилик, мүдүрүлбөйм деп айтыш да кыйын. Иши кылып эми биздин отубуз күйүшпөй калды. Сот аркылуу ажырашууга арыз жүгүрткөнү келдим эле. Кийин айнып калбайсыңарбы? Айныбасак керек. Мен айныган күндө да Букеш айныбайт го. Андай өңдүү түстү немени тургузабы? Идип кетет эми эле. Башыңды жерге салба. Сен деле жерде калбайсың. А мени койчу. Менин кимге керегим бар дейсиң? Эмне мени эсепке кошкуң келбейби? Деп Айгүл олуттуу сөздү кайра тамашага айлантып ийди. Аргасыздан мен да кошулмуш болдум. Арыз таштагандан 2 апта өткөндө соттон чакыруу келиптир. Айтылган маалында жетип келсем, Букеш тайэжеси Кенжекан экөө ичи түшкөндөр чогулчу жерде отурушуптур. Алардан башка да бир топ киши бар экен. Мен кирип келгенде Букеш ордунан ыргып турду. Иреңи кер сары,
жүзү мостое түшүптүр. Көздөрү да мурдагыдай нур чачпайт. Бирдеме дебейсиңби дегенсип үмүткөр караганынан адам ага окшоп сана тартса керек деп ойлодум. Жанына барып кандайсың деп чачынан сылагым келди. Ошентсем эле кайра жарашып калганы турабыз. Бирок антүүгө мени эки көз менен тытыратып атып отурган тай эжесинен батын алган жокмун. Баш ийкемиш болуп жанынан өтүп барып, залдын бир бурчундагы бош орунга отурдум. Букеш да отурду. Эки көзү өтүгүнүн тумшугунда. Бирдекелерди айтып жебиреп жаткан тай эжеси тарапты карап да койгон жок. Аңгыча ичкериден колуна бир тутам кагаз кармаган Айгүл чыга калып, туура мени көздөй басты. «Ой, келдиңби Нурланчик?» деп эмнегедир экилене учурашып, эки бетимден чоп-чоп дегизе өбүп алды. Бул эмнеси? Мурда минтмейибиз жок эмес беле? Деги ургач аттуунун жорукчосуна түшүнүп болбойт экен го, деп эмне кыларымды билбей карбаластап калдым. Эртерээк келгениң жакшы болуптур, деди Айгүл эми ишкердүү сөзгө өтүп. Азыр председатель менен сүйлөшүп чыктым. Аки чүкүсү жок, ал 2 саатта ажыраштырып коем деди. Рахмат Айгүл. Биз болсо кече эле бүтүшүп алганбыз. Эмнени бүтүшүп жүрөсүңөр? Ажырашпайбыз. Ким менен? Күйөөм экөөбүз. Эмнеге? Эмнеге дегениң кандай? Экөөбүз сүйлөшпөдүк беле? Же бат эле унутуп калдыңбы? Эмне деп сүйлөштүк эле Айгүл? Силер ажырашкандын эртеси экөөбүз никелешкени барабыз деп. Эми сени колуман чыгарбай калайын, деди Айгүл жакама жабышкан сырпырды тазалап. Жанагы колунан коко тыйын ишкелбеген менин эр сөрөйүмөн куткарганың үчүн мен да сенин кирпигиңе кир жугузбайм баатыр. Катындардын тирилигине аралашкан көр жемечи жеткен майдан эмеле. Театр дегенге айда жылда сүйрөп атып, араң алып барчумун тобо. Айылга баралы десем эле ит атайы кармап калчу. Сен андайлардан эмессиң да Нурланчик. Айгүл, мен жо, жаманмын деген сөзүңдү уккумда келбейт. Эркектин баары эле сендей болуп калса гана. Өзүң жазган аңгемелериңдегидей болсоң эле жетишет. Мага башка эчтекеңдин кереги жок. Эми мындай кыл. Жанагы жаман катыныңдан майда чүйдө талашым деп баркыңды кетирбе. Кече менин күйөө сөрөйүм мага эчтекенин кереги жок. Кичинекей уулубузду берсе, үй-жай, машине баардыгын аялыма калтырам деп чыга бербедиби Кудай жалгап. Ага караганда сен аттуу баштуу эркек эмессиңби? Сен дагы кызыңдан башка эчтеке сураба. Менде баары бар. Алганыбызга 1 ай боло элек газ 24 майы сүртүлбөгөн бойдон турат. Иши кылып, ушунча жылдан бери менин жыйнап тергеним сенин кызың менен менин уулум төртөөбүздүн өмүрүбүздүн акырына чейин момундай жетет, деп Айгүл сөөмөйүн кекиртегинин тушунан алып өттү. Макул десең, дагы бирди төрөп берем. Таза мени Кудай уруп салган го. Өгүнү бир аз тамашаламыш болдум эле. Ошондо ит болгон окшойм, деп ыңгайсызданып, эки жагымды карансам, элдин баары биздин сөзгө кулак төшөп олтурушкандай сыяктанды. Букештин иреңинде кан сөлү жок. Боп-боз чүпүрөк болуп калыптыр. Эми эң негизги маселе, деди Айгүл жумшак алакандары менен жагымдан сылагылап. Жакынкы күндөрдө кызыңды мага жаздырып алалы. Жерге кирсин. Керектесе алиментин деле төлөп берип турабыз. Бирок кызды өзүбүзгө жаздырып алышыбыз керек. Муну укканда Букештин жаны чыгып кете жаздап, ордунан ыргып турду. Эмне? Кимди өзүңөргө жаздырып алган атасыңар? Айгүл Букеш тарапка жалп бурулуп, бир окумга дейре тегерек көз айнегинин үстүнөн теңсинбей карап турду да: "Гражданка, сизге эч ким сүйлөгөн жок. Кыпчылбаңыз", деп кайра мага бурулду. Эмне үчүн кыпчылбайт экем? Кыпчылам эле. Айгүл кайра кайрылды. "Гражданка, ордуңузга барып олтуруңуз. Кезегиңиз келгенде чакырышат. Башка бирөөлөрдүн сөзүнө аралашпаңыз." "Аралашам эле. Эмнеге аралашпайт экенмин?" "Кечирип кой Нурланчик", деди Айгүл күтүлбөгөн жерден мага кайрылып. "Бизге келгендердин көпчүлүгү ушундай, нерви бош, этикадан түшүнүгү жок немелер болушат. Жүрчү, менин кабинетиме кирип, эйин эркин сүйлөшүп алалы." Айгүл мени колдон алып, өзүнүн кабинети тарапка жетелеп жөнөдү. "Каякка? Мындай болуңуз. Нурлан", деди Букеш шыйпыйы чыгып. "Сен эмне үлдүрөп мына ул катындын көзүн карап калгансың?" "Букеш, сен куруп кал. Кое бер колун", деп Букеш Айгүлдүн колун кагып ийди. "Муну көр, бу жерде кызмат кылбай эле кимдин эри бошор экен деп аңдып жүргөн эме турбайсыңбы? Гражданка, оозуңузга карап сүйлөңүз. Нурланда кандай акыңыз бар?" "Акым ошо. Азырынча бул менин эрим. Эриңиз болсо эмне экен? Бүгүн ажырашасыңар, эртең меники болот. Туурабы Нурлан?" "Болбойт. Кадырыңыз жан болсун. Мен тирүү турсам андай болбойт. Нурлан,
бас алдыга түшкүн. Каяка? Бияка арыз берип, кийин келип айнып калдык деп айтып коесуң. Ошентсе болор бекен. Бас дейм. Айгүл, сен кечирип кой деп, мунун илбериңкисиң антесиң. Бас. Букентай, эмне кылып атасың? Эсиңди жый, деп Кенжехан Тайыжесе туурадан чыкты. Тайыже, силер менин ишиме кийлигишпегиле. Жана ушинтип башкаларга да айтып коюңуз. Сен кылчайбастан бас. Букеш мени дугдуңдатып айдаган бойдон үйгө алып келди. Кызымдын сүйүнгөнүн айта көрбөгүлө. Анан баары кайра башынан башталды. Кайра үйлөнүү тоюбузга Айгүлдү күйөөсү менен чакырганбыз. Ада сөз кадырын баалаган тамашакөй немекен. Айгүлдүн ошондогу атайлап жасаган амалына баарыбыз шарактап күлгөнүбүз эмдигиче эсимде.